Бүгүн мен сиздерге төмөнкү нерселерди өзгөрткөндү көрсөтүп бермекчимин. Бул жактан фото профиля, баннер, логотип канала, название канала, описание канала, подтверждение номера, страна. Ушул 7 нерсени ушул сабакта көрсөтүп бермекчимин. Эң алгач мынакей фото профиля. Муну түшүнүш үчүн мен өзүмдүн Airfox каналымдын главный страницасына келдим. Бул жакта турган бул фото профиля деп аталат. Бул жакта фото профиля кандай болуш керек? Эң негизгиси көп объект боло турган болсо адамдардын эсинде калбайт. Ошондуктан фото профиляда бир эле сүрөт болсо жетиштүү болот. Андан кийин баннер деп жазылып турат. Баннер болсо бул үстү жагында турган сүрөттү айтабыз. Бул жакта эң негизги маалыматтар берилиш керек. Башкача айтканда, каналда эмне тууралуу видеолор тартыла турган болсо, ошол тууралуу маалымат беришиңиздер керек. Менде жазылып турат. Интернет аркылуу акча табуу, компьютердин нөлдөн башта үйрөнүү, телефондогу керектүү тиркемелер, YouTube'дан канал ачуу жана акча табуу. Булардын баарын коюшчулук менен каналдын өсүшү тездейт. Ошондуктан сөзсүз түрдө булардын баарын жасап чыгышыңыздар керек. Андан кийин логотип канала. Логотип канала деп, эгерде сиздер видео көрө турган болсоңуздар, мисалы, бул видеону көрө турган болсоңуздар, бул жактан карасаңыздар, значок турат. Видеонун ичинде өзүнчө кнопка турат. Эгерде мен муну подписаться бассам, подписка болот. Бул жакта кнопка иштейт. Ушуну кантип коебуз? Видеонун ичтеринде, ар бир видеонун ичинде менде ушундай нерсе бар. Азыр деле ушул видеону көрүп турсаңыздар, чет жагында ушундай логотип турат. Муну бассаңыздар, подписка деп жазуу чыгат. Ошол менен адамдар подписка болушу мүмкүн. Андан кийин название канала. Название канала деп бул жакта турат. Airfox деп турат. Канал боюнча мурунку сабакта айтып бергем кандай болуш керектиги тууралуу. Мунун видеонун ссылкасын болсо описаниядан көрсөңүздөр болот. Airfox деп турат. Андан кийин описание канала. Описание каналы деп бул о канале деген жерде бул канал эмне тууралуу видеолор бар, ошол тууралуу жазылган. Менде бул жакта орусчасы чыгып калыптыр, перевод кылган себептен. Переводдо кээ бир жерлеринде катачылыктар бар, бирок кыргызчасында туура эле жазылган. Бул жакта эмне кылыш керек? А канале дегенде өзүңүздөр ойлонуп, жакшылап канал тууралуу маалымат беришиңиздер керек. Бул жакта өзүнчө сөздөр камтылыш керек. Азыр бул тууралуу да айтып бермекчимин. Кийинкине түшүндүрүп бере берсем, подтверждение номера деп турат. Муну подтверждать этпесеңиздер номер менен, каналыңыздарда кандай десем, плейлисттерди, башкача айтканда өз-өзүнчө кылып бөлүмдөрдү кошо албайсыздар. Мүмкүнчүлүктөр азаят. Ошондуктан сөзсүз түрдө номерди подтверждение кылышыңыздар керек. Андан кийин страна. Страна болсо бул мамлекет. Мамлекетте болсо биз Кыргызстан аркылуу биз YouTube'дан акча таба албайбыз. Ошондуктан Россия же болбосо США мамлекетин көрсөтүшүбүз керек. Аны болсо дагы толук бойдон көрсөтүп бермекчимин. Эми эң алгачкы фото профилядан баштасак. Фото профиля. Муну кандай кылабыз? Өзгөртүш үчүн эң алгач мынакей YouTube'га киребиз. Баш жагынан баштап көрсөтүп берейин. YouTube'га кириш үчүн youtube.com деп жазасыздар. Мен болсо дароо бул жакта подсказкаларым бар. Ошондуктан дароо ушуларды басып кирем. youtube.com'га киресиздер. Эң алгач мен компьютерден көргөзүп берем. Ушул эле кыймыл аракеттердин баарын андан кийин толук бойдон телефондон көрсөтүп бермекчимин. Бул жактан логотипти басасыздар, мой каналды басасыздар. Андан соң бул жактан настроить вид канала деп турат, ошону басасыздар. Загрузка болот. Андан кийин эң биринчи вид страницы деп турат. Бул жака эчтеке кылбайбыз. Азыр мен сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн мен жаңы канал менен көрсөтүп берейин. Себеби бул жакта баардык нерселер меники кылынган. Ошондуктан бул жактан жаңы канал тандап алайын. Эчтеке подписчиги жок, эчтеке видеосу жок, канал тандайын. Так, жанагындай эле мынакей мой каналга киребиз. Настроить вид канала деп турат, ошону басабыз. Мен бул вкладкаларды жаап салайын, ашыкча нерселерди. Настроить вид канала дегенге киребиз.
менде загрузка болуп жатат. Биринчи страницасына вид страницы обзор деп турат. Бул жакка тийишпейбиз, себеби кийинчерээк буларды көрсөтүп берем. Андан кийин брендинг деп жазылып турат. Ошол жерге киребиз. Бул жакта логотип турат. Логотип эмес, то есть фото профиля. Муну болсо загрузить кыласыздар. Эгерде фото бар боло турган болсо, дароо загрузитти басып туруп, фотону бул жака жүктөп салсаңыздар болот. Менде даяр сүрөттөр жок, ошондуктан сүрөт көчүрүшүм керек, же болбосо өзүм сүрөт жасашым керек. Мен сүрөттөрдү көбүнчө canva.com деген сайттын ичинен жасайм. Бул телефондо да бар. Бул менен сүрөттөр жасаш өтө ыңгайлуу. canva.com-го кирем. Эгерде бул сайтты таба албай жатсаңыздар, бул сайттын да ссылкасын видеонун описаниясынан же болбосо комментарийинен тапсаңыздар болот. canva.com деп жаздым. Андан кийин ылдый жак жагынан ушул главный страницага келет. Ылдый жак жагынан кете бересиздер дагы логотипы деп жазылып турат. Ушул жактан четки баскычты басасыздар. Эң четине келесиздер дагы показать все деп турат. Ошону басасыздар. Муну бастык. Андан кийин создать пустой дизайн деп турат. Ошону басасыздар. Эгерде бул менен иштеш кыйын боло турган болсо, менде кыйынчылык жаралды деп комментарий калтырып коюңуздар. Canva боюнча балким өзүнчө видеону тартышым мүмкүн. Бул жактан каалагандай дизайндарды тандап алсаңыздар болот. Даяр дизайндар бар. Ошолорду тандап колдонсоңуздар болот. Же болбосо өзүңүздөр загрузкини басып, Google'дан көчүргөн сүрөтүңүздөрдү бул жака жүктөсөңүздөр болот. Мисалы менде Google'дан бул сүрөттөр көчүрүлгөн экен. Же болбосо дароо Google'га кирип туруп эле ар кандай картинкалардын сүрөттөрүн көчүрүп, загрузкини басасыздар. Мынакей экранды кичирейтесиздер дагы. Мисалы рабочий столдо сүрөттөр боло турган болсо, бул жактан алып туруп, бул жака кошуп койсоңуздар болот. Мисалы мынтип эле аласыздар, кошуп койсоңуздар болот. Өчүрүп салайын мен. Мен болсо даяр дизайн алып туруп эле дароо загрузка кылганын көрсөтүп берейин. Загрузка кылсаңыздар болот. Элементтерди бул жактан поисктан ар кандай элементтерди көчүрүп алсаңыздар болот. Мынакей ар кандай даяр сүрөттөр да бар, ичинде текст деп турат. Текст кошсоңуздар болот. Ал үчүн мынакей добавить подзаголовок деп турат. Ошону басасыздар дагы текст жазсаңыздар болот. Мисалы Ерлан деп жазып койсом, мынакей. Мында англисче экен. Так. Ерлан деп жазып, муну чоңойтсоңуздар болот. Ар кандай мүмкүнчүлүктөрү бар. Буларды колдонуп өзүңүздөр үйрөнүп алсаңыздар болот. Болду, эң негизгилери ушулар. Ушул нерселер менен кылып, сиздер өзүңүздөргө логотип жасап алсаңыздар болот. Азыр болсо мен шаблондордон эле даяр алайын. Муну өчүрүп салайын. Мисалы муну алып атам. Мага ушул шаблон жакты. Бул жакка мен өзүмдүн атымды жазып коеюн, Ерлан деп. Так, Ерлан деп жазайын да, кичирейтип коеюн. Бул жакта ашыкчаны өчүрүп салайын. Болду, ушул ойдон мен скачайтты басам. PNG деп турат. Ушул ойдон эле скачайт кылабыз. Скачайтты басабыз. Так, бунун баары тең компьютердун загрузки деген бөлүмүнө түшөт. Ошол жактан таап аласыздар. Андан кийин мен булар канваларды жаап салайын. Азырынча булардын баары кереги жок. Биз ушул жерге келгенбиз. Бул жактан загрузитти басасыздар. Керектүү сүрөттү болсо мынакей загрузкиге түшөт дедим. Рабочий столго дароо түшпөйт. Жана мен жүктөгөн сүрөтүм Ерлан деп жүктөлгөн болчу, ошону басам. Открытьты басам. Бул жактан керектүү областты тандайм. Ушунун баары тегерек болуп элдерге көрүнөт деп жатат. Кичирейтип койсоңуздар болот. Мен өтө деле кичирейтиштин кажети жок деп ойлоп жатам. Себеби бул жактан толук ойдон камтып турат. Кичине кичирейтейин. Ашыкча нерселер калып калбасын. Кичирейттим четтерин. Жетиштүү болот деп ойлойм. Готованы басабыз. Мынакей сүрөт загрузка болду. Андан кийин ылдый жак жагына келе турган болсок, изображение баннера дейт. Жана баш жагында турган шапкасы. Буну кайсыл жактан көчүрсөк болот. Жанагы эле Canva'га киребиз. Главная страницада ушундай бөлүмдөр ачылат. Так, мен главныйда эмес экенмин, кайра главныйга кирейин. canva.com дегенде эле ушундай бөлүм ачылат. Бул жактан
ылдый кете бересиздер. Ылдый жүрсөңүздөр бул жактан азыр. Ылдый жак жагына түшө берсеңиздер бул жактан караңыздар. Оформление канала YouTube деп жазылып турат. Ушул жака келесиздер. Жанагындай эле показать всену басасыздар. Создать пустой дизайнды басабыз. Көп адамдар YouTube'га бизде телефон аркылуу кирет. Ошондуктан телефон аркылуу киргендиктен сүрөттү бул жактан кичирээк алышыңыздар керек. Себеби телефондон башкача, компьютерден башкача көрсөтөт. Ошондуктан мынакей муну тандайсыздар. Мына мен сүрөттү тандадым. Атайын даяр шаблондорду сиздер болсо бул жактан шаблондорду алсаңыздар болот, же болбосо жанагындай өзүңүздөр жасасаңыздар болот. Жасасаңыздар дагы сүрөттү орторок алып жасасаңыздар аябай жакшы болот. Аз бул сүрөт эмескен, ошондуктан мен башка бир дизайн алайын. Өчүрө туралы бул жактан. Мисалы, ошол ылайыктуу болчу экен, бирок бул бизге жарабайт. Мейли ушуну алып көрөлү. Негизи элементтердин баарын тең орторок кылып, мынакей кичирээк кылып жасашыңыздар керек. Четтери кала берсин, бирок сүрөттү кичирээк кылып алышыңыздар керек. Болду, мен ушул бойдон эле көчүрөйүн. Сиздер болсо өзүнчө жасасаңыздар болот. Бул жакта шаблондорду колдонбой, сөзсүз түрдө канал эмне жөнүндө боло турган болсо, ошолорду жазыңыздар бул жака. Ашыкча элементтердин кереги жок. Мисалы, бул дизайн, балким менин каналыма туура эмес болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан туура жасаңыздар бул жакты. Так, скачайтты басабыз. Дизайн жүктөлдү. Дизайн без названия болуп жүктөлдү. Азыр мынакей 5 мегабайт болду экен. Азыр жүктөлүп бүтөт. Так, жүктөлүп бүткүчөктү мен бул жака кире берейин. Настройки вид канала. Так, загрузитти басам дагы жанагыны загрузкага түшкөн нерсени жүктөйм. Азыр өзүңүздөр көрөсүздөр. Так, мен бүтөйүн деп калып 5 мегабайт болду. Загрузитти басам. Загрузкиден дизайн без названия деп турчу меники сохранить этилгенде. Так, загрузитти басабыз. Мынакей караңыздар. Эмне болуп көрүнөрү билинип турат. Мынакей. Эгерде телефондо боло турган болсо, дейт, мынакей ушул эле область көрүнөт, мынакей. Ушул болмок беле негизи профилге, бул профилге жарабайт деген сөз. Ошондуктан мынакей дизайнды создавать эткенде кичирээк кылып жасаңыздар. Бул жакта мынакей ушундай кылып жасап коюш туура эмес. Азыр мен жакшылап көрсөтүп берип коеюн, примерно кандай кылып жасаш керек деген. Элементтерден алып көрсөтөйүн. Элементтерден мисалы алагандай, мисалы человек деп жазып көрөйүн. Кандай элементтер чыгат экен? Человек деп жаздым. Так, мисалы бул чыгат экен. Мынтип жазам. Муну коёюн мисалы. Мынакей ушул тегерек деле жасаңыздар. Ашыкча болбосун. Мен бул жаканан текст кошуп коеюн. Мен мисалы бул пробная шапка деп коеюн. Себеби бул жөн гана шапка болуп атат. Мынакей. Ушундай кылып туруп, мисалы дизайн жасадым деп коеюн. Эми скачайтты басабыз. Скачать. Арткы фон, башка фонду да алып койсоңуздар болот. Болду, меники пробная шапка деп сохранить этилди. Так, настройкиге киребиз. Кайрадан отменаны басабыз. Кайра загрузить. Пробная шапка деп турат. Ошону басам, открыть. Мынакей. Дагы эле область туура эмес болуп калыптыр. Киши өтө эле чоң. Пробная шапка батыптыр. Кыз да батпай калыптыр, киши да батпай калыптыр. Ошондуктан кайрадан отмена кылабыз. Бул жака келебиз. Буларды кичирейтишибиз керек экен. Примерно мындай болушу керек экен. Так. Ушунчалык болсо жетиштүү болот экен, түшүнүктүүбү? Себеби мындан ашыкча болуп кете турган болсо, баштары алынып калышы мүмкүн экен. Мынакей
ушул жакты тандап, оформление канала деген жакты тандап, мынакей ушул жерге эле дизайнды создавать этесиздер. Скачайтты басам. Скачать. Так, пробная шапка 1 деп сохранить этилди. Эми настройкага кирем. Загрузить. Пробная шапка 1. Открытты басам. Дагы карасаңыздар, мынакей баш жагы өйдөрөк болуп калды. Мейли ушул ойдон ала берейин негизи. Негизи ылдыйраак, кишини ылдыйраак кылсам, муну да ылдыйраак кылсам, точно дал келмей экен. Мынакей телефонго ылайыктаңыздар. Мынакей могул жак телефонду көрсөтүп атат. Эгерде мынакей өйдө жак жагына келе турган болсок, мынакей ал эми телевизордон ушундай көрүнөт деп атат. Компьютердон ушундай көрүнөт экен. Телефондон мынакей ушундай көрүнөт. Готованы басабыз. Мынакей кандай болуп көрүнгөндөрү бул жактан көрүнүп калды. Эми загрузитти басабыз. Логотип канала. Бул жактан логотипти жасабайбыз. Болгону жанагы эле логотипти эле ушул жака коюп койсок болот. Открытти басабыз. Жасаган эле логотипибиз бул жакта. Болгон бурчтарын алабыз. Кичирейтип. Болду, ушул ойдон готованы басабыз. Андан кийин, когда будет показываться логотип дейт, на протяжении всего видео. То есть бардык учурда ушул логотип көрүнүп турган жакшы. Андан кийин измениттин кереги жок. Болду, опубликовать кылабыз. Бул жактан бардыгын жасап бүттүк. Азыр жасагандарыбызды бул жактан белгилеп койсок, фото профилин жасадык, сары кылып коелу, баннерди жасадык, сары кылып коелу, логотип канала жасадык, сары кылып коелу. Эми андан кийинкилер көтөлү. Название канала деп атат. Название канала, описание канала, ушуларды жасайлы. Названияны болсо бул жактан основная информация деп турат, ошол жерден эле название и описание канала деп турат. Ошол жакта мынакей Эрлан деген жерде мынакей ушундай карандаштын сүрөтү чыкты. Ошол жакта басабыз. Имя деп турат. Кээде бул жактан сиздерди Google аккаунтка таштап коюшу мүмкүн, же ушул жактан дароо өзгөртүшүңүздөр мүмкүн. Мынакей фамилиясын болсо, эгерде каналыңыз бир эле сөздөн тура турган болсо, имяга эле жазып коесуңар. Эки сөздөн тура турган болсо, фамилия имяга бөлүп жазасыздар. Эрлан деп турат. Меники Эрлан бойдон кала берсин, эч нерсе өзгөртпөй эле коюн. Атак өзгөрткүңүздөр келсе, ушак жактан өзгөртөсүздөр. Описание канала. Каналыңар эмне жөнүндө боло турган болсо, ушул жака кыскача жазышыңыздар керек. Анан каналга атталып коюңуздар, номуру мындай деген нерсенин кереги жок. Бул жакта ключевой сөздөр камтылыш керек. Ключевой сөз деген сөз элдер кантип поисктен издей турган болсо, ошол сөздөр камтылыш керек. Мисалы мен Airfox каналымда мынтип жазам. Интернет аркылуу акча. Бул каналда мен деп жазам. Бул каналда мен интернет аркылуу акча тапканды үйрөтөм. Же болбосо YouTube'дан кантип акча тапса болот, ошол тууралуу көрсөтүп берем деген сыяктуу сөздөрдү камтылыш керек. Сөз түрүдө ключевой сөз деген сөз элдер кантип поиск кылат, ошол нерселердин баары описанияда камтылыш керек. Андан кийин URL канала деп жазылып турат. Бул нерсе бизге тиешеси жок. Эгерде каналыңызды бирөөлөргө мисалы ссылкасын жөнөткүңүздөр келсе, ушул жактан копировать басып, ссылканы жөнөтүңүздөр болот. Адрес электронный почта деп турат. Бул жактан адресиңиздерди көрсөтүп койсоңуздар да болот. Бул каналда мен интернет аркылуу, азыр мен аяны чейин жазып коеюн, аркылуу акча тапканды көрсөтөм деп эле коеюн. Бул жакта болсо көбүрөөк болуш керек. Бул жакта символдар жазылып турат. 1000 символга чейин боло турган болсо жетиштүү болот деп максималдуу түрдө көрсөткөнгө аракет кылыңыздар. Бул жактан бардыгын эле бүттүк. Опубликоватьты басабыз. Эми бүткөн иштерибизди карайбыз. Бул жактан эмнени бүттүк? Название каналаны көргөздүм. Описание каналаны көргөздүм. Эми бизде калды подтверждение номера, страна калды. Номерди кандай кылып подтверждение кылабыз? Кайрадан эң баштан баштап көрсөтөйүн. YouTube'га киресиздер. Бул жактан мен жаңы ачайын YouTube'ду. Булардын баарын жаап салайын. Мынакей YouTube'га киресиздер. Эң негизги нерсе бул творческая студия деген бизде YouTube'дун өзүнүн бөлүмү бар. Ошол нерсени жакшылап билип алышыңыздар керек. Творческая студияны басабыз.
Сиздер эң алгачкы жолу творческая студияны ачканда бул жактан кээ бир жерлеринде подсказкалар чыгат, аларды жөнүнө жаап койсоңуздар болот. Мисалы творческая студия мындай деген маалыматтар келет, ошону окейди басып коесуздар. Андан кийин дароо ушундай бөлүм сиздерге да ачылат. Подсказкаларга көп көңүл деле буруштун кереги жок. Бул жактан главная да турат эң башында. Ушул жактан ылдый жак жагынан настройки деген бөлүм бар. Ошол настройкини ачасыздар. Алмаштырып алыңыздар. Настройка канала деп турат. Анан настройки деген өзүнчө бөлүм турат. Настройкини басасыздар. Общий деп жазылып турат. Валюта доллар менен кете берсин. Ушул бойдон калганы жакшы. Канал деп турат. Каналдан карагыңыздар. Канал дегенди басасыздар. Страна проживания деп жазылып турат. Ошол жерди тандайсыздар. Бул жактан Киргизияны тандайсаңыздар, сиздерге монетизация күйбөйт. Ошондуктан бул жактан сиздер Россияны тандап коесуздар. Код болсо сөзсүз түрдө сиздин Кыргызстанга келет. Ал жагынан камсамонобой койсоңуздар деле болот. Россияны тандайбыз. Так. Бул жакта алфавит тартиби боюнча экен. ПРС. Так. Р бул жакта экен. Ошондо Россия. Россияны тандайсыздар. Ключевые слова деп атат. Ключевые слова канала башкача айтканда бул жакка ключевой сөздөрдү кошушуңуздар керек. Мисалы интернет аркылуу акча табуу. Элдер кантип издей турган болсо, ошол сөздөрдү бул каналыңыздарга кошуп коюшуңуздар керек. Интернет аркылуу акча табуу деп жаздыңыздар, интер баскычын басасыздар. Эгерде телефондон жасап жазсаңыздар, аны болсо запятой башкача айтканда үтүр белгисин коесуздар. Дагы эмне YouTube'дан акча табуу. Акча табуу. YouTube'дан кантип акча тапса болот? YouTube'дан кантип акча тапса болот деген сыяктуу ключевой сөздөрдүн баарын тең ушул жактарга кошосуздар. Андан кийин расширенные настройки деп турат. Бул жактар болсо эмне кылсаңыздар болот? Бул жактан каналыңыздар кичинекей балдарга арналбашын көрсөтүшүңүздөр керек. Бул жактан нет, мой канал не для детей, и на нем нет детского контента дегенди басып коесуздар. Башкача айтканда бул YouTube'дун жаңы правиласы чыккан болчу. Эгерде сиздердин каналыңыздар детский канал боло турган болсо, сиздерге монетизация жанбайт. Башкача айтканда акча таба албайсыздар. Бул жактан ушул нерселерди өзгөртөсүздөр. Андан кийин доступность функции деп жазылып турат. Эң негизгиси мынакей функция, для доступа к которым нужно подтвердить номер телефона. Подтверждение жана номер телефона деп айткан болчумун. Ушул жакты басасыздар. Подтвердить номер телефона деп турат. Ошону басасыздар. Бул жактан Кыргызстан дейсиздер. Кодду получить SMS кыласыздар. Бул жактан номеруңуздар жазасыздар. Мисалы меники 0502 300 339. Отправить басасыздар. Так. Андан кийин сиздердин эмеңиздерге код келет. Менде 701 615 деп келди. 701 615. 15. Отправить басабыз. Мынакей поздравляем, ваш аккаунт YouTube подтвержден дейт. Бардык нерселерди кылып бүттүк. Эми мындан кийин YouTube'га видеолорду жүктөй баштасаңыздар болот. Мынакей подтверждение номера кылдык, странаны өзгөрттүк, бардык нерселерди кылдык. Эми болгону мынакей сохранить баскычын артка келип туруп басып коесуздар. Болду, каналыңыздар даяр болду. Эми видео жүктөй баштасаңыздар, просмотр алганга жана подписчик топтогонго жардам берет. Ушул нерселердин баарын тең. Эми болсо мен ушул нерселерди телефондон көрсөтүп бермекчимин. Эгерде ким телефонго колдонуп жүргөн болсо. Эгерде сиздер телефон аркылуу YouTube'га видео жүктөсөңүздөр, анда төмөндөгүдөй кылсаңыздар болот. Эң алгач сиздер творческая студияны көчүрүп алышыңыздар керек бул жака. Творческая студияны болсо Play Market'тен жүктөсөңүздөр болот. Бул болсо ар бир ютуберге керектүү нерсе, себеби бул жактан статистика, кээ бир нерселердин өзгөрүшүн ушул жактан кылсаңыздар болот. Андан сырткары Canva деп айттым, бул жактан сүрөттөрдү жасайсыздар. Canva'нын приложениясын дагы Play Market'тен жүктөп алсаңыздар болот. Ал эми кээ бир настройкалар болсо телефондон кылынбайт, ошондуктан телефонго киресиздер. Мен жаңы вкладка ачайын. Бул жактан буларды жаап коеюн.
киресиздер дагы бул жактан четинде турган кнопканы басасыздар дагы версия для ПК деп коесуздар. Версия для ПК дегенде бул компьютердук режимге өтөт. Башкача айтканда телефонуңуздар компьютерде кандай YouTube ачыла турган болсо ошол сыяктуу болуп ачылат. youtube.com деп жазасыздар. И киресиздер. Сөзсүз түрдө версия для ПК кылып коюшуңуздар керек. Же болбосо кээ бирөөндө ПК деп эле турат, ошол жерге галочка коюп коюшуңуздар керек. Азыр мен youtube.com'го кирип атам. Ушундай кыласыздар дагы жанагындай компьютерде кандай кылып көрсөткөн болсом, ошол нерселердин баарын тең телефондон деле ошол сыяктуу кыласыздар. Бул жактан кээ бир бөлүмдөр баса ачылбайт, мисалы номерди подтверждение кыла албайсыздар, странаны өзгөртө албайсыздар. Азыр менде интернет жай болуп калды окшойт, ошондуктан кире албай жатат. Бул жака негизи ушундай кылып туруп эле киресиздер. Эскертип айттым, номер подтверждение кыла албайсыздар, жана ошондой эле странаны өзгөртө албайсыздар. Аны болсо только компьютердин жардамы менен кылсаңыздар болот. Эгерде сиздер номерди подтверждение кыла албасаңыздар, компьютер менен кылышка мүмкүнчүлүктөр жок боло турган болсо, шапка жана ошондой эле логотип жана башка настройкаларды кылдыртыш үчүн мага кайрылсаңыздар болот. Мен ушул нерселерди толугу бойдон 100 сомго жасап берем. Азыркы видео урокто кылынган нерселердин баарын тең 100 сомго сиздердин каналыңыздардан жасап берем. WhatsApp номерумду болсо видеонун ссылкасы, видеонун описаниясынан же болбосо комментарийсинен тапсаңыздар болот.